Самастар Борту Чүңбек итуан катталычлары бүгүн бет картында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. Жолдошу майып болгон убакта аял таштап кетти деп баары мени жаман көрүшөт, бирок чындыкты эч ким билбейт дейт. Бүгүн ошол чындыкты айтканы келдим дейт. Толук маалыматты өзүнө алайлы. Андыктан каналга катталып, бирден лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар мекендештер. Саламатсызбы? Бүгүн бет картында берүүбүзгө өз калооңуз менен келдиңиз. Берилген суроолорго так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Саламатсыздарбы? Суроолорго так жана туура жооп берүүгө даярмын. Саламатсыздарбы? Мен Чүңбек каналын ар дайым көрөмүн. Бет кап берүү программасында көптөн бери көрүп жүрүп, мен да ушул жүрөк өркөгөн окуямды сиздер менен бөлүшүп, сиздерден кеп кеңеш алып кетейин деп келдим. Мени чакырып кабыл алганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мындан 5 жыл алдым мен жолдошум менен бир жашына эле жашап жүргөнбүз. Biz ошо турмуш курганыбызга 5 жыл болсо дагы биз арада балалуу болбой жүрдүк. Бирок балалуу болобуз деп больницаларга барып, лечение алып жүргөн убагыбыз болчу. Күндөрдүн биринде бизге звонок келди, кечиндес. Жолдошуңуз жол кырсыгына учурап калды деп. Анан баарыбыз ызы чуу болуп, ата-энебиз менен бардык. Барганыбызда ошо жолдошумдун документтерин, телефондорун мага беришти. Ошол жерде эле ошо телефонуну караганда, бул авария болгон учурда жолдошум бир кыз менен сүйлөшүп келе айтып, анан авария болгон экен да. Анан мен аны Инстаграмын карадым, Телеграмдарын карадым. Мен ал жактарды караганда бул кыз менен уже 1 жыл, 2 жылдан бери сүйлөшүп жүргөн. Бирок мен аны байкаган эмесмин. Күндө ишке кетет, иштен келет. Ишке барып келатат деп эле аяп ошентип жүргөм. Бирок ошол кыз менен жолугушуп, сүйлөшүп жүргөндүкөн мен ага баягындай чыдай алган жокмун да. Эмнеси болсо да аял кишисиң, измена дегенди кечире албайсың. Ал кыз менен жанагынтип күлүп сүйлөшүп жүргөн видеолорун көргөндө чыдай албадым дагы. Ошол убакта эле мен сразу кетип калгам. Ата-энесиге да, бир туугандарыга да эмне үчүн кетип атканымды айткан эмесмин, бирок бир туугандар ата-энеси азыркыга чейин ойлошот, ошол авария болгондо жолдошум путу баспай майып болуп калган да. Ошон үчүн эле майып болгон үчүн таштап кеткен деп ойлошот. Ошол убактарда эмне үчүн ошо бардык чындыкты телефондорун көрсөтүп, бир туугандарына, ата-энелерине эмне үчүн айткан эмессиз? Себеби эгерде мен ошол чындыкты айтканда, эртең ошо майып болуп калган адамды караш кыйын го. Мен аны сезгем да. Эгер мен ошол нерсени айтканымда, балким ата-энеси бетине салып, же бир туугандар бетине салып, сен убагында ушинтип жүргөндө ушундай болбойт элең. Же сен ушундай кылбаганыңда аялың жаныңда болот эле деп бетине салбасын деп, эмнеси болсо дагы биринчи жүз көргөн эрим деп эч нерсени айтпай туруп эле чыгып кеткем. Бүгүн бет картында эмне максатта келдиңиз? Ошо жолдошуңуздун сүрөтүн көрсөтүп, бир туугандарына айтуу максатында келдиңизби, же эмне максатта келдиңиз? Жок, мен анын бетине же сүрөтүн көргөзөйүн деген максатта эмес. Биз жолдошум менен жакын эле айылдарда жашайбыз. Анан кээде туугандары, бир туугандары мени ошондой эле элестетишип, жанагындай майып болгондо ташап кеткенде эле ошентип баары эле жаман көрүшөт, көчөдөн көргөндө салам алейк алышпайт. Ошентип эле жүрөбүз. Анан кээде туруп жолдошум үйлөнгөн эмес ушул убакка чейин. Арадан 5 жыл өттү. Бирок үйлөнбөптүр ал дагы, мен да турмушка чыкпадым. Кээде туруп ушу кечирип барып кайра жашасамбы дейм, бирок аял киши бардык нерсени кечирет экенсиң. Бир гана ушул изменаны аял киши кечире албайт экенсиң. Азыркы күнгө чейин ошол көргөн видеолорум көз алдымда, сүйлөшкөн сөздөрү, ар бир аны эркелеткен сөздөрү кулагым астында ар дайым шыбырап турат да. Эми арадан 5 жыл өттү. Ортобузда бала жок. Эми турмуш курсамбы? Же ушундай бир окуя баштан өткөн адамдар болсо, кеңеш суроо максатында келдим. Же кайра эле барып ошо жолдошум менен жашасамбы? Ошондой элден кеңеш алайын деп келип калгам. Урматтуу мекендештер, сиздердин дагы ой пикириңиздер өтө маанилүү. Ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер, кеп кеңешиңиздерди бериңиздер. Комментарийдин баарын окуйт. Сиздердин да жүрөк өккөгөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабартында берүүбүзгө кайрылсаңыздар болот.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баша, бизде стоматология кызматы 24 саат бою демалышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген оңтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: Метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: Метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер: +7936 264 1995, +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.